Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик тилкесинде болгон куралдуу кол салууда жарат алгандар Ош шаарындагы ооруканаларга 16 сентябрдан баштап келе башташкан. Учурда Ош облустук ооруканасында 8 бейтап дарыланууда. Алардын ичинен 5 бейтап куралдуу кагылышууда жарат алгандар. Дарыгерлер бирөөсү Бишкектеги ооруканага которулганын, калгандарынын абалдарын туруктуу экенин айтышат. Азыркы учурда 7 бейтап жатат бизде. Алардын ичинен ошо 5 бейтап окуяда жаракат алгандар, а 2 бейтап мына соматический больной деп коюп, ошондо больницада жатып, Баткенде больницасында жатып, ошол жактан бизге которулушту да. Алардын акыбалдары азыр туруктуу, жашы керектүү дарыларды жардам көрсөтүп алышып жатышат. Ошо көзүм ачканда эле больницада жаткан экем, калган эсе албайм. Азыр бул жакта кандай карап атат? Кандай карап атат? Жакшы. Көрүп кетишет бардыгы. Канча болду келгениңе? Кандай болду? Кече келдиңерби, качан келдиңер? Ооба, кече келдик. Азыр ата-энеңдер какта? Алар деле больницага жайгашкан. Тажикстандын куралдуу кол салуусунан жалпы 163 бейтап ооруканага кайрылып, 144-тү дарыгерлердин көзөмөлүндө. Алардын ичинен 34-тү Ош шаарындагы ооруканаларына жайгашкан. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов бейтаптардын абалы менен таанышып, тиешелүү болгон бардык жардамдар көргөзүлөрүн билдиришти. Бардығына оор акыбалдарлар да бар, орто абалдадагылар да бар. Ошол эле учурда мына өзүңүздөр билесиз, биздин Ош шаарыбызда Баткенден келген үйлөрүн таштап качкан биздин жарандарыбыз бар. Биз ал Ош шаарындагы общежитиелерде, мечиттерде, медреселерде ошондой эле өздөрүнүн туугандары үйүнө жатышат. Бүгүнкү күндө аларга толугу менен медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Ош шаарында жайгашкан бардык медициналык мекемелер бүгүнкү күндө күчөтүлгөн тартипте иштеп атышат, күнү түнү иштеп атышат. Жалпысынан Кыргызстан боюнча биз азыр мына көрүп чыктык. Жалпысынан Кыргызстан боюнча 163 бейтап кайрылды. Анын ичинде бүгүнкү күндө 144 адам азыр больницаларда жатат. Бул Бишкек, Ош шаарларында больницада жатышат. Азыр мына карап чыктык, бүт шарттарын түзүп бердик, дары-дармектердин баардыгын жасадык. Жалпысынан биз бүгүнкү күндө эвакуация болгон жаран 140 миңге жеткен. Азыр Лейлек районунда, Баткен районунда, Баткен шаарында, Кадамжай районунда бүт гуманитардык жардамдар баардыгы берилди. Бүгүнкү күндө азык-түлүк жагынан, дары-дармек жагынан эч кандай дефицит жок. Ал жагын баардыгын биз 4 күндүн ичинде уюштурдук. Биз өзүбүздүн түштүк жагындагы Ош областынын администрациясында иштедик. Ал жерде биз Баткен жана Ош, Жалал Абад областарын координация кылдык гум жардам боюнча. Тилекке каршы Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуяда Кыргызстандын 59 жараны курман болду. Бүгүн 19 сентябрь аза күтүү күнүн утурулай Ош шаарынын Борбордук аянтында каза болгондор эскерилип, Куран окулду. Өткөн батырларыбыздын билип билбеген күнөөлөрүн кечирип, эмандары саламат болуп жаткан жерлери жаннаттын гүл бакчаларынан болсун. Кудай таалам Кыргызстан мамлекетибизге тынчтык, амандык берсин. Мындан кийин Кыргызстаныбызда мындай кырсык, кайгылуу окуялар болбосун. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. Bi rahmatika ya arhamar. Баткендеги түзүлгөн кырдаалдан улам азыркы учурда жалпы 136.770 жаран коопсуз аймакка эвакуацияланган. Анын ичинен 3.427 жаран убактылуу кабыл алуучу жайларга жайгашкан. Ал эми Ош облусунун Чоң Алай районунун Жекенди айыл аймагынан 5.301 жаран коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.